Ош облусунун Өзгөн районунун тургуну Нурсултан Иматалиевди 2020 жылдын 5 октябрынан 6 октябрына караган түнү өз айылынан аюусу сабап кетишкен. Ал баш мээсинен оор жаракат алып, 4 күн өзүнө келген эмес. Аны адам таанылгыс даражада мыкаачылык менен денесине жаракат кетиришкенин тасмадагы сүрөттөрдөн да байкоого болот. Бардым, барып эле врачка кайрылдым, баланын акыбалы кандай деп айтсам, ошол жерде дежурный врач бар экен. Бала абдан оор деди. Буну алып чыгып кеткиле, бизде эч кандай жыйынтык жок. Кече келген боюнча кыскасы плюс жок деди да, алып чыгып кеткиле деп айтты. Анан сиздер кандайча, мен баланы көрүп кыйкырып жүрдүм да, кандайча биз алып чыгып кетебиз. Сиздер көрдүңүздөрбү, томография кылдыңыздарбы? Томография жок деди. Баланын башы эзилген деди. Бирок мен ошол учурда кирдим, киргизбей аткан экен. Кирип эле мен укамды көрүп өтө мындай эйлердим. Не болду да учурашканда бияктан пистолет менен келип Данияр чапты, ошол жерден эле башталды да. Пистолет бар болчу колунда. Даниярдын колунда кара пистолет бар болчу, Расулдун колунда бычак бар эле. Берки дөкү деген азыр мен айтып аткан берки. Үйдөдө деп карманып аткан бала Акбудулга түшкөн. Акбудулга түшүп бул жакта мынандай бир жерге чыгарып аткан. Аны мен көргөнгө ушпайт этпедим. Мен куту келип учурашканда эле Даны келип туруп, бияктан оозуга чабып атат пистолет. Арадан 8 ай өттү. Нурсултан азыркы күнгө чейин оор жаракаттарынан айык элек. Ал эми бул окуяга шектелген 3 жаран бүгүнкү күндө убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бирок Иматалиевди 6-7 адам биригип сабаганы жана алар ушул убакытка чейин кармалбай жатканы айтылууда. Баш иликтесин, неден чыгып атат? Не тууралуу? Мен күнөөм болгон болсо, мен тартайын башым менен. Олордун күнөөсү болмосо ошолор тарсын. Не тууралуу ошону иликтесин, дөкүнү кармап келсин. Сотту мынантип узатпай сотту кылып берсин. Калган 3 баланы мен көргөн эмесмин. Ал төртөө түшкөндө машинасынын эшиги жабыла эле да. Машинанын төртөө тең эшиги ачылып турган, жабыла эле. Тынбай келишти. Келип кечирип коюң деди. Мен эки атанын эле балдарынын баласы болуп атпайбы? Мен кечире албаймын дедим мен. Мен баламдын тишини күйбөгөн болсо кечирет элем дедим. 14 тишти күйдү, 14 тишти неме кылса керек, акыр жооп берсе керек. Эми тишти эмне салдырып берет да дейт. Тиш салдырган менен өзүдөй болбойт да, 30га чыккан баланын тиши азыр нан жейтип жеп отурат. Ошого мен ачынып атам, азыр эстесем ыйлагым келет мен. Түзүк эле немеле мен ушуну карап отуруп, мен ушул акыбалга түштүм. Бүгүн Нурсултандын жакындары маалымат жыйын куруп, сот иштери создоктурулуп жатканынан нараазычылыгын айтышты. Алар окуяга түздөн-түз күнөөсү бар Дөөлөтбек Ормоновдун эркиндикте жүргөнү, аны кармоо иш-аракеттери көрүлбөй жатканы күмөндүү ойду жаратып жатканын кошумчалашты. Ушул 6 ай, 7 ай, 8 ай дешип атат. Бир да жолу отурум болбогонуна мен таң калдым ошол эле мен. Анан эми бардыгы эле өзүбүздүн балдар жакчылыгы жок, бир туугандарбыз. Бул балдар эми Нурсултандын айтуусу боюнча жакшынакай эле жүргөн балдар экен да, ал балдар деле жакшынакай эле жүргөн балдар экен. Анан ошолордун түрткүсүн баягы эң негизги себебин айтса, сот аныктап ачыктаса, ошо мен негизги эле сотторго нааразы болдум ошол эле. Бул ишке айыпталып кармалган 3 жаран күнөөсүн мойнуна алышкан. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымдашынча, Дөөлөтбек Ормоновго эл аралык изилдөө жарыяланган. Жакынкы күндөрү колго түшөрү кабарланды. Издөө жарыяланган жарандын боюнча атайын бөлүп алып, бүгүнкү күндө кармоо боюнча иш чаралар жүрүп атат. Бул өзүнчө каралат. Бул ал эми буга чейинки 3 жаран боюнча жогору жакта айтылган, мурда айтылгандай, ошол эң баштык боюнча берененин негизинде азыр сот иши каралып жатат азыр кезде. Жабырлануучу денесине бир топ оор жара алган, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, башы чайпалган, тиштери, жаактары, колдору сынган. Ошондон азыр өзүнө келип, ошо баягы кандай болгон окуянын кандай болгондугун ошол январь айында гана бере баштады да. Окуяга аныктык киргизүү үчүн күнөөлөнүп жаткан 3 жарандын жактоочусу менен байланыштык. Ал аты жөнүн айтуудан да баш тартып, сот отуруму бүткүчө комментарий бербестигин билдирди. Эгер дагы кошумча тараптардын пикирлери болсо, Регион телеканалы эфир ажыратууга даяр. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.